Өлкөдө турак-жайга муктаж үй бүлөлөрдүн катары калыңдап барат. Алардын бири Калыскан Мухтар Бекова да батир алуу барасын көп жылдар бою тартып келет. Мухтар Бекова базарда соода саттык менен иш жүргүзөт. Бул жүйөдөн улам убагында мамлекеттик ипотекага кезекке тура алган эмес. Бир нече жолу курулуш компанияларга, кооперативдерге кайрылып көргөн, бирок алардан үй алууда кепилдик жок деп кооптонуп турат. Эми буга чейин биз ошол үй алалы деп мамлекеттик эмес баягы ипотечный компанияларга барып сурап көрдүк. Анан бул көп эме кагаз боюнча, документация чогултуу боюнча көп тоскоолдуктар эмелер болгон. Мындай көбүрөөк документ чогултуу керек болду. Кооперативге барууга мисалы үчүн мындай ойлоносуң да, бул кандайдыр сүйтүрүп кою коркунучу бар. Анан көбүнчө мындай үйлөр берилбей калып атат. Ал эми мына мамлекеттик госипотека ишеничтүү деп ойлойбуз. Эми бул сыяктуу мамлекеттик ипотекадан үй алууну көздөгөндөргө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буга чейин ипотекалык компания батирлерди мамлекеттик кызматкерлерге гана берип келсе, мындан ары бардык жарандар ала алат. Анын ичинде мигранттар да. Бул багыттагы жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кече жакында алдамчы компаниялар элдин акчасын үлүш катары чогултуп алып, же батирден жок, же акчаларын кайтарып бере албай качып жүргөндөрүн көрүп, ушундай чечимге келдим. Долбоор үлүштү каржылоо механизминде ишке ашат. Батир алуучулар үйдүн жарым баасын алдын ала төлөөгө мүмкүнчүлүгү болушу шарт. Калган бөлүгүн 10 жылдан 15 жылга чейин ипотекалык шартта төлөө каралган. Баасы да жеке компанияларга салыштырмалуу арзан болоору айтылды. Бул чечимди аткаруу мамлекеттик ипотека компаниясына жүктөлгөн. Мамлекеттик жана ошо муниципалдык жерлерди ошо натыйжалуу ошо бөлүштүрүү максатында ошо мамлекеттик ипотекалык компанияга бөлүнүп берет жер тилкелери. Ошондой эле курулуш компаниялар үлүштүк курулушту жүргүзүп жаткан ошондой эле механизм болот. Бирок ушул мамлекеттик деңгээлде болот. Социалдык батирлер Кыргызстандагы 40 район борборунда, 32 кичи шаарда, 7 облус борборунда курула баштайт. Учурда курулуштардын айрымдары Бишкек, Жалал Абад шаарларында башталган. Калк арасында турак-жайга болгон муктаждыкты жоюуга көрүлүп жаткан бул аракеттер колдоого аларлык дешет. Мамлекет эч жакка кетпейт да. Жеке компаниялар алдап кетиши мүмкүн, ар түрдүү жолдор болушу мүмкүн. Ошондуктан мамлекеттин өзүнүн эме калып, үй жок болгондордун ошо негизги нерсеси ошол пайыздардын жогорулугу, анан кийин гарантиянын, кепилдиктин жоктугу да. Азыркы учурда мамлекет ушул кадамдары менен ошол жанагы үй курам деген, үйгө ээ болом деген адамдардын астында өзүнчө бир милдеттенме алып атат, ошолорго бир кепилдик түзүп берип атат да. Буга чейин Ош шаардык муниципалдык ипотека ишканасы үлүштүк курулуш долбоорун ишке ашырган. Анда 3-чү үйдүн курулушу жүрүп жатат. Талапта батирлер 3 жылдык бөлүп төлөө шарты менен сатылып, төлөө жөндөмдүүлүгү каралат. Баштапкы төлөм 30%. Эми мамлекеттик үлүштүк долбоор механизми аталган ишкана менен үйдү бирге курууну пландап жатат. Ош шаарында тиги көчөкү кезекте бир эле кезек болуп калыптыр. Болсо пландаштырылган жер тилкелери бар болчу. Ошон үчүн ошо набережная 3А деп белгиленбиз. Бул ошо муниципалдык ипотекалык компания, Ош шаарынын муниципалдык ипотека компания менен чогуу биз ошо үй курабыз да, ошол жерге дагы. Мамлекеттик ипотека компаниясы 2015-жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак-жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Маалымат боюнча соңку жылдары 2000 киши мамлекеттен жеңилдетилген шартта ипотекага үй алган. Турак-жайга муктаждагы 25 000 жаран кезекте турат. Алмагүл Эрке Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.